Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 29-сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну Туркияда бүгүн башталат. Кыргызстан ага толук даяр. Туркияда өтө турчу 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын маданий ишмерлери жана спортчулары толугу менен даяр. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Агалайык көчмөндөр оюндары 29-сентябрда башталып 2-октябрга чейин уланат. Иш-чаранын расмий ачылышы Туркиянын Изник шаарында өтүп, Кыргызстан убактысы боюнча кечки саат 18:00 башталары пландалууда деп жазылат маалыматта. Көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 148 спортчу, 30га жакын маданият ишмерлери катышары айтылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көкбөрү жана алыш расмий мелдеш катары кирген. Ошондой эле көкпар, капышмалы аба күрөшү, пахлаване, шалвар күрөшү, май күрөшү, белбоо күрөшү, кураш, мас рестлинг жана салттуу жааты боюнча мелдештер өтүп, аларга кыргыз спортчулары да катышат деп жазылат билдирмеде. Ал эми тогуз коргоол жана кыргыз күрөшү көрсөтмө оюн катары өтөөрү кошумчаланды. Акылбек Түменбаев өкмөт башчынын отставкасын талап кылды. Жогорку Кеңештин 29-сентябрдагы жыйынында депутат Акылбек Түменбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги тууралуу сөз кылды. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууга байланыштуу президент Садыр Жапаровго эле кайрыла бербей, өкмөт дагы жооп бериши керектигин айтты. Баткенге тажиктер кол салбай эле парламент кол салгандай болуп, өкмөт биз менен кармашып, бизге каршы сүйлөп, парламентти жаман көргөзгөнгө аракет кылып жатат. Бул жерде биз бир эле президентке кайрыла бербейле. Министрлер кабинетинин төрагасы ар бир министр үчүн жооп берет да. Ар бир министрди ушул татыктуу, ушул тармакты жөнгө салат деп коюп жатат. Бүгүнкү күндө министрлер акча алып кармалып жатат, камалып иш козголуп жатат. Буга өкмөт башчы жооп бериши керекпи? Ал отставкага кетиши керек. Ошол эле кумтөрдү жетектеп жаткан Теңиз бөлтүрүктүү Акылбек Жапаров бул үчүн мен жооп берем деп отургузду эле. Бүгүн Теңиз бөлтүрүктүү ал киши элге маалымат бербесин деп камап отурушат, деди Түменбаев. Өкмөт башчы жана анын басма сөз кызматы бул дооматтарга азырынча жооп бере элек. Алмаз Акымжанович, баягы ошол мына кабинет министри деп коебуз, ошонун төрагасы бар. Бул жерде жалгыз президентибиз Садыр Нуркожоевич ар бир нерсеге бардыгына жүгүрбөш керек да. Элдер мына депутаттар бардыгыбыз кайрылып атабыз. Бир иш алдыга жылдырган жери жок да. Же атайын саботаж кылып атабы. Мына Баткенге жардамга деп которулган акчаны аны дагы туура эмес трактовка кылып, восстановление жазып, восстановление деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо жерде Баткен эли жардам акчаларын ала албай атат. Депутаттар коллегаларыбыз да көтөрүп атат ошону. Эми ошолордун баарын мындай ишти жөнгө салып, бир мамлекетибизди алдыга жылдырганга аракетин кылыш керек да. Ошо жерде эми Баткенге тажиктер кол салбайланда парламентте отурган депутаттар кол салган го дейм. Биз менен кармашып, бизге каршы сүйлөп өкмөт. Ушул жерде ар кандай сөздөрдү айтып, парламент мындай деп парламентти жаман көргөзгөнгө аракет кылып атышат да. Биз бул жерде бир эле президентке кайрылуу кыла бербей, ошол өкмөт башчыга, кабинет министринин төрагасы дагы ошол министрлерди, ар бир министр үчүн ал киши жооп берет да. Ошол министрди өзү сунуш кылып, ушул татыктуу ушул иштейт, ар бир министерствону жөнгө салат деп сунушун берип министр кылып коюп атат. Бүгүнкү күнү министрлер эмне болуп атат? Мына акча алып кармалып атат, камалып атат, иш козголуп атат. Алар үчүн кабинет министринин төрагасы жооп бериш керекпи? Же отставкага кетиш керек ал? Министр Алмазбек Бейшеналиев кармалды. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев кармалды. Бул тууралуу ИИМ кабарлады. Ал өзгөчө ири өлчөмдө $110 000 пара алып жаткан учурда кармалган деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Ошондой эле ведомстводан атамекендик жошторго чет өлкөлүк студенттерди кабыл алууда пара талап кылуу фактысы боюнча тергөө жүрүп жатканын кошумчалашты. Бейшеналиев 2020-2021 жылдары ушул эле министрликти жетектеп, кийин Швейцариядагы элчи жана Кыргызстандын БУ-дагы туруктуу өкүлү болуп кеткен.
Үстүбүздөгү жылдын февраль айында ал кайрадан министр кызматына дайындалган. Бейшеналиев реформаларды жүргүзүү, анын ичинде 12 жылдык билим берүү системасына өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Ошондой эле анын тушунда мектеп директорлору сынак аркылуу тандалып алынды. Депутат АКШ Тажикстанга 100 аскердик учак бергени жатат, ага жол бербеш керек. Америка Афганистанда калып кеткен 100дөн ашуун аскердик учагын Тажикстанга берүүнү көздөп жатат деген маалымат түшүүдө. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков билдирди. Эл өкүлү тажик тарап мындай техникаларды Кыргызстанга каршы колдонот деп тынчсызданууда. Ал самолеттордун баарын Тажикстан коргонуу максатында эмес, Кыргызстанга карата агрессия жасоо үчүн колдоноорун билебиз. Андыктан бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, дипломатиялык мүнөздөгү алдын алуу иш-чараларын көрүү керек. Агрессордун колуна мындай заманбап техникаларды карматууга жол бербөө шарт. Анын ордуна башка техникаларды беришсин, деди Айдарбеков. Белгилей кетсек, буга чейин америкалык Politico басылмасы АКШ Тажикстан менен Өзбекстанга Афганистанда колдонулган учактарын террорчулук менен күрөшүү үчүн жардам катары бериши ыктымалдыгын жазган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Басы, айта кетүүчү нерсе, эгер биздин борбордон сакайбасаңыз, акча каражатыңыздарды толугу менен кайтарып беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Протоколдорду жокко чыгаралы Айжигитов постторду алуунун кесепетин түшүндүрдү. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасынан алынган 3 пост бир заставанын маанисин айтып, талашты чечүү жолун сунуштаган. Депутаттын айтымында посттор төмөнкүдөй милдеттерди аткарып турган. Стратегиялык маанидеги 2 посттун бири 2019-жылы алынган, экинчиси дача. Эгер бул да алынса, анда биз бул тилкени көзөмөлдөөнү толугу менен жоготобуз да сойломо жолу менен келип жерлерди ээлеп алганга жол берип жатабыз. Воруктун чыгыш жагында 40 деген жайлообуз бар. Жайыттарды, токойлорду коргош үчүн булак башы посту коюлган. Гедевшин деген дагы чоң жайлообуз Аксай дарыябыздын башыда ошол жакта. Сойломо жолун жабыш үчүн тамдык заставасын түзгөнбүз. Муну менен тыкыр көзөмөлдөө максаты болгон. Эми аны сойломо жолу менен келип ээлей беришет. Катта туз жакта муңай менен газдын бир топ запасы бар кен жайгашкан. Бүгүнкү күндө тажиктер ал газды мыйзамсыз колдонуп келе жатат. Ошону толук алып койбош үчүн пост коюлган. Ал жерде эл жашабайт, демек басып алууга жол ачып бердик. Айжигитов тажик тарап агрессия кылуу менен мажбурлап номер 42 протоколго кол койдурган деп эсептейт. Номер 42 протокол менен ошол посттор алынды. Ушул аскердик жаңжалдын булагы эмиш. Алып салсак түбөлүк тынчтык болот дешет. Бул абдан чоң жаңылыштык. Чынында кагылышуулардын булагы башка жакта, ал Тажикстандын расмий саясатында болуп жатат, деди эл өкүлү. Медер Алиев сөз эркиндиги, камактагы активисттер маселесин көтөрдү. Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенттик комитетинин төрагасы депутат Медер Алиев иликтөөчү журналист Болот Темировдун акталганын кубаттады. Мындан улам ал өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына, камактагы журналисттер, блогерлер маселесине токтолгон. Сөз эркиндиги болбогон коом тыңдап өнүгө албайт. Мен кечээ Болот Темировго чыгарылган сот чечимин абдан жылуу кабыл алдым. Сот чечими адилет, орундуу болду. Бийлик органдары айрыкча күч түзүмдөрү жазалоо, айыптоо ыкмаларынан кетиши керек. Адилет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев, Таалай Дүйшенбиев жана башкалар эч качан коррупционер болгон эмес. Ооба, алар балким кайсы бир ойлонуштурулбаган эмоционалдык нерселерди жасашкандыр. Бирок бул жагдай аларды дароо түрмөгө отургузууга негиз болбойт деп эсептейм.
Эгер биз өнүккүбүз келсе сөз эркиндиги өңдүү принциптерди бекем карманышыбыз керек, деди Алиев. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов Болот Темировго маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып аны алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ага байланыштуу да актоо чечими чыкты. Судья Темировго тергөөчүлөр койгон айыптарга далил көрө албаганын белгиледи. Ал эми документ жасалмалоо деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирген. Темиров буга апелляциялык арыз жазыларын айтууда. 22 сентябрдагы соңку отурумда мамлекеттик айыптоо сотко Темировду 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоону сунуш кылган. Прокурор Мерим Алиева Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу маселе көтөргөн. Журналисти жана аны менен иштешкен Төкмакын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошоткон. Анын алдында Болот Темировдун YouTube'дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирилбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Ысык Көл облусун Ильяс Иманбетов жетектемей болду. Ильяс Иманбетов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгармуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Иманбетов финансы министринин биринчи орун басары болчу. Аталган кызматтан ал бүгүн эле бошотулуп, эми Ысык Көл облусун башкармай болду. Иманбетов 1971 жылы 6 январда Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда туулган. Буга чейин аталган облусту Алтынбек Сулайманов жетектеп келген, бирок ал аракети текке кетерине көзү жеткенин айтып, кызматын өз каалоосу менен тапшырып берген.